Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Акыркы 2 күндөн бери бир видео таркады. Аны эми жалпы коомго дуу болду деп айта албайм, себеби ага мындай активдүү жарандар гана камтама болду. Ал эми бейкап барып жаткан эл кабарсыз эле бойдон калды менин оюмчачы. Азыр эми ал видеодо айтылгандай Кемпир-Абад суу сактагычынын тегерегине Өзбекстандын курорт зоналарды куруусу жөнүндөгү иш пландары жөнүндө тааныштырган өзбек тилиндеги видео жаш жигиттин презентация проекти сыяктуу жарыяланып көргөзүлдү. Эми ошону мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча сиздерге маалымат бере кетейин деп жатам. Кемпир-Абад суу сактагычы Өзгөн районундагы батыш жогору жак ушул каптал тарабы тоолуу келет дагы курорттук аймак түзүүгө ыңгайсыз. Бул жерлерди көрүп турасыздар. Акыркы маалыматтар боюнча 90 метрден төмөн тарабын Өзбекстанга өткөрүп башка тараптарга алмаштырган. Бирок мындай здоровый мысль деп коет көрсүздөр, ошол сыяктуу жакшы ой жүгүрткөн адамдар үчүн ушул жерден бир 50 гектар жерди башка жердеги 50 гектарга алмаштырса болбойт да. Өтө көп артыкчылыктары бар бул жердеги жерлердинчи. Анан эле ушул жерден 20 гектарды бере калып, же болбосо биринчи 100 гектар деп айтылган. Андан кийин байкабай берип алыптырмын, а жерде стратегиялык заставалар бар деп, анан кийин 50 гектарды, андан кийин эл менен жолуккандан кийин 20 гектар берилет деп чечилди. Бирок ошол 20 гектарга дагы эл макул эмес. Ал эмне болгон 20 гектар жер Өзбекстандын, бул тарап Өзбекстанга караган болсо, алар мына ушул жол аркылуу суу сактагычка жетип келишет. Анан бул жака өтүп туруп курорттук зоналарды курганга ыңгайсыз. Жогору жактан бул жактан ашып келиш үчүн бийик тоолорду ашып өтүшү керек, ал дагы аларга ыңгайсыз туристтер үчүнчү. Ал эми алар болсо ушул жердеги канча бир метр оң жак жээгинен аларга берген аткан бурчту алар эмнеге кызыгып атышат, себеби ушул жер аркылуу ашып өтүп, мынакей 900 метрлик горизонтал. Өзүңүздөр байкагандай, суу сактагычтын түбүнө канчалаган кызыл суу башка дарыялардан келип, түбүндө топтолуп калган жер кыртышы. Ал жер кыртышы суу сактагычтын түбүндө канчалык көп топтолгон болсо, ал суу сактагычта топтолгон суунун көлөмү азаят. Өзбекстан кандай кадам жасайт? Алар болсо, ушул алардын видео презентациясында жээгинде абдан эле тегиздиктер көп жайгашып туруп, мындай туристтик аймактар, ар кандай бакчалар, көз жоосун алган бир курулуштар көрүнүп жатат. Бирок ал эми биз бул жерде курулушка ылайыктуу жерди көрбөй турабыз. Алар кантип жасайт? Алар болсо суу сылгат мезгили бүткөн маалда сууну агызып туруп, жол анан кийин суунун түбүндөгү жер кыртышын ушул жерлерге толтурушат. Ичкери кире албайсыңар, то есть бул жерди силер менен алмашып алдык дейт дагы. Бул жерге алар 2 метрлик, 5 метрлик, же болбосо 3 метрлик суу сактап отуруп, сактап жерди текке кетирбестен, алар эң терең жактагы жер кыртышын ташып, суу үчүн жайды бошотушат дагы. Жана бизден алган ошол 45 гектар деп өздөрү айтып жаткан жердин суу толгондо дагы суунун астында калбай турган кылып жээгине суунун түбүндөгү жер кыртышын алып келип туруп, жаңы арал сыяктуу, арал эмес, жер кыртышын пайда кылат. Ошол эле Дубайдагы бир нече аралдар ошол жер кыртышынын жээктен алып келинген жер кыртышы эмес, суунун түбүнөн сордурулуп алган кумдун эсебинен аралдар, жасалма аралдарды пайда кылгандыгын билесиздер. Анткени суунун жээгиндеги топуракты алып келсе, ал сууга түшкөндөн кийин өзүнүн сапатын жоготуп, жайылып, жайкалып жок болуп кетет. Ал эми суунун түбүндөгү жердин суунун түбүнө ылайык кум болот дагы. Алар жерден ошол жээкке алып келгенде жер мыкты жайгашып туруп, үстүнө курулуш жүргүзгөнгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Ошол себептен алар жээктерди түбүн, суу сактагычтын түбүн тазалашып, ошол жерден алган таштандыны ошол жээктерди бекемдеп 900 метр бийиктикке чейин жерди көтөрүп, абдан эле жапыз жээктерди бийиктетип туруп, ошол жерге курулуштарды жайгаштырат. Бул жакта дагы 900 метр жерлер бар, бирок бул картага менен камтыбай калыптыр. Ошол 900 метрге чейин көтөрдүңөр, эми бул жер биздики дей албайбыз, анткени алар ошол сүйлөшүүгө протокол кол койгон учурдагы 900 метр жерлер кайсыл жерлер болгон болсо, ошол жерлердин ээси болуп калышты. Мынакей, бул жагы дагы
эмеден чыгып кетип жатат. Бул жерлер Өзбекстандын жери болот дагы. Мына ушул жерлер 900 метр деп жатат. Суу сактагычтын бийиктиги 900 метр. 900 метрден бийик суу толтура турган болсо, ашып кеткен болот. Ошол урматтуу достор, биз бул протокол боюнча калды. Протокол деген бул келишим эмес, ал ишке ашпаган эле бир сүйлөшүү, намерение же болбосо бир максат дегенибиз менен Өзбекстандан тараптан катар Андижан деңизи деген аттарды коюшуп, андан кийин ушундай бир туристтик аймак катары бир гана Өзбекстандык эмес, чет элдик туристтерди тартабыз деп аракет кылып жаткандыгы, ошондой видеолор таратып жаткандыгы, бул камтама кылып жатканы өзгөндүк биздин бир туугандарыбызды. Дагы эмне демекмин? Ошол урматтуу көрүүчүлөр, 900 метрлик бийиктик аларга чек-араны чектеп берет жана алар чет элдик туристтер деп туруп бир Европадан же болбосо Россиядан келген туристтерди эмес, бизди айтат. Алар бул жерге курортторду салгандан кийин биз алар үчүн чет элдик турист болобуз жана аларга келип ушул жердеги курулган курулуштарынын акыбетин кайтарып, аларга акы төлөп конок болобуз. Ошол айта турган дагы өтө көп сөздөр бар, бирок бул узакка созулган видеону көпчүлүк көрө бербейт. Ошол себептен урматтуу достор, бөлүшүп таратып коюңуздар. Бул болсо элдин көп мындай белгисиз болгон өздөрүнө балким алар 900 метр каер экендигин билишпейттир. Мисалы үчүн, мурда силердин огородуңарга чейин суу кирип кеткен болчу, эми алар 900 метрден ашырбай турган болду суунун деңгээлин деген менен бул жерде факт түрүндө көрүлүп турат. 900 метр бул максималдуу суунун бийиктиги. Ошол урматтуу достор, туугандар, эгерде бул протокол ачыкка чыга элек, балким жогорку кеңеш, биздин соодагер депутаттарыбыз буну жашыруун кол коюп өткөрбөйгөн болсо, бул абдан эле опурталдуу маселе болуп калат. Ал болсо мындай мамлекеттик төңкөрүлүшкө алып келип, ушул бийликти башындагыларды шыпырып түшүп, алардын өткөн 1 жыл мурдадан берки алынган чечимдердин бардыгын жокко чыгаруу менен гана биз бул чечимдерди токтотуп кала алабыз. Эгерде протокол түзүлө элек болгон болсо, буну мындай жөн эле келишимди аткарбагыла деп токтотуп кала алабыз жогорку кеңешке. Эгерде жогорку кеңеш жашыруун түрдө кол коюп өткөрүп салышкан болсо, анда бир гана жолу мамлекеттик төңкөрүлүш жасап, мыйзамсыз, ошол сабатсыз бийликтин жасаган баскынчылардын аракетин, 1 жылдык аракеттеринин бардыгын укуктук күчү жок деп табууга аргасыз болобуз. Ошол урматтуу достор, сиздер менен мен умаралы бир нече убакыттардан бери ушул 900 метрлик горизонтал боюнча сүйлөштүм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Hudud meditatsiya bog'i 7-hudud manzara maydoni bo'lib, bu hududlarimizni qisqacha ta'riflaydigan bo'lsam, dam olish maydonlarida chet eldan kelgan turistlarimiz, ichki turistlarimiz o'zlari